Түрөй балдар жатак интернатына угуу мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга ушул иш-чараны уюштуруп берген биринчиден Учкунбекке чоң ыраазычылыкты билдирем. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой-пикир калтырууну унутпаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Учкунбек YouTube катталуучулары. Биз бүгүн Кара Суу районуна караштуу Камнизм айылында мүмкүнчүлүгү чектелген мектепке келип отурабыз. Булдан бир нече апта келип, мына эжекебизден Салтанат эжекебизден кабар алып, эмнелер жетишпейт деп бир сурап, тактап кеткен болчук. Демөөчүлөрдү табып, ошол эжекенин айткандарын биз алып келгенге аракет кылдык. Көбүнчө бул жакта абетке чейин окуйт, абеттен кийин балдар кыздар көбүнчө бош болот экен. Бош убагында спорт менен, ошондой эле китеп окуу менен занятие эткен дагы болот экен. Ошон үчүн мына спорт жабдыктары бизге керек дегенден биз ошол демөөчүлөрдү таап, ушул нерсени алып келгенге аракет кылдык. Демөөчүлөргө Алла ыраазы болсун. Мына Москва шаарынан биздин канал менен иштешкен укук коргоочу юристтер бар. Базарбаев Чынарбек деген, Калдарбаев Рустам деген, ошондой эле Гүлүз Акматсаева деген эжекелерибиз ушул спорттук жабдыктарга демөөчүлүк кылышты. Сиздерден Алла ыраазы болсун. Эжеке, ушулар сиз айткан боюнча алып келдик. Буюрса жакшы спорт иш-чараларды өткөрөт деген ниеттебиз. Бүгүн өзүбүз да катышабыз. Бүгүн мына биздин каналдын атынан ушуларды спорттук иш-чарага демөөрчү болуп, биринчи, экинчи орундарга коелу. Анан буну ошол спорттук жабдыктарды алган Ош районунда капиталдын жанында спорт жабдыктарын саткан бар. Бул атайын ошол жигит хадия кылды бул формаларды. Ол жигитке дагы Алла ыраазы болгон болсун. Ушундой эле биздин каналдын атынан ушундай жемпирлер 7 окуучуга айттыңыз эле. Андан сырткары мына Кара Суудагы 3-чү катардагы биздин ишкерлер бар. Бут кийим саткан. Ошолорго да Алла ыраазы болсун. Колдон келишинче хадия бут кийимдерди берди. Эжеке, ишиңизге ийгилик. Буюрса дагы эмне муктаж болсо байланышта болобуз. Эгерде айта берсеңиз болот. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга ошон менен биргеликте биздин мектеп Карас Түрөй балдар жатак интернатына угуу мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга ушул иш-чараны уюштуруп берген биринчиден Учкунбекке чоң ыраазычылыкты билдирем. Ошондой эле негизинен биздин балдарыбыз спортко аябай кызыгышат. Биз ушул жаатта ушул кол күрөш спорттук оюнун жандандыралы деп турабыз. Ошол себептен биз Учкунбектен суранганбыз. Ушул жабдыкты алып бериңиздер деп. Рахмат демөөчүлөргө, ишиңиздерге ийгилик. Кудайым ишиңиздерди алыс жакын жүргөндө кызмат сапарыңыздарды Кудайым байсалдуу кылсын. Биздин балдарыбызга көмөк көрсөткөнүңүздөрдү Кудайым миң эселеп кайтарган болсун. Жалпы демөөчүлөргө мектеп жамааттын атынан жана өзүмдүн жеке рахматымды, ыраазычылыгымды билдирем. Эжеке, азыр спорттук иш-чара өткөрөлү. Анан ушул жерде дагы бир туулган күн ээлери бар экен. Аны дагы биздин атыбыздан, биздин канал атынан куттап коелу.
Туғаныңыз құтты болсын, өміріңіз ұзын болсын, денсаулықты, әрдайымыздай Қырғызстанға қызматтың жақсы инсандардан болған. Өміріңіз ұзын болсын. Біздің ақтыңыздан шындай сезімдіктер аз болсын да көп қылған болсын. Поздравляю тебе. Туғаныңыз құтты. Желаю крепкого здоровья, успехов в учебе. Құттықтарлар, қалаушылар болсын. Классташтар, рахмат. Классташтар қалып деген. Аз да болса шу менен келіп. Слушайся, мама, родителей, будь счастлив. Всегда, постоянно улыбайся. Хорошо? Не обижайся. Слушайся. О, мынакей атайында классташтар құттықтады, жақсы қалау тілектерді айтты, жекелер жақсы қалау тілектерді айтты. Дагы бир туған күнүңөр менен аз да болса ушундай шириндиктер менен биз да кубантканга аракет кылдык. Мына спорттук иш-чараны эжекелер менен бир келипти азыр. Баштайбыз. Эжеке кандай оюн кылабыз? Бүгүнкү оюн 3-А класс менен 3-Б класстын ортосунда спортивный игра. Окуучулар 9 окуучу болот. Алар ошо жүгүрүп, кол күрөш, аркан тартмай оюндарын ойноп Ар бир играны мынтип играшат. практика кылып жазып алабыз. Ошо көрсөтүп туруп анан играны баштай беребиз, оюнду баштай беребиз. Азыр командалар саламдашат бири-бири менен. Неме кылып коесуз? Мен акырам мына калоо тилегерди ийгилик кылып түшүндүрүп койсоңуз окуучуларга. Мен азыр түшүндүрө албайм да. Түшүндүрүп коерсиң да. Бүгүн мындай жарыштагы балдар кыздарга подарка алып келиптир. 3-А класс, 3-Б класстарга подарка беришет экен. Ооба. Ийгилик анда баштайлы. Ооба. Башталдык. Белектерге ушундай шахматтарды коелу. Топ менен башталды.
Көргөндөздөр мына спорттун 10 түрү болуп жатат. Бул мүмкүнчүлүгү чектелген мектеп десек болот. Мына окуучуларыбыз активный катышып, мына оюндарды көрсөтүп коелу. Оюндагы эң мыкты деңгээлде ойноп катышып жатат. Oyunculara жақсы комментарийлер жазып, бизден лайк басып, группаларда бөлүшкөнү унутпаңыздар. Ушул жерде жалпы биздин окуучуларыбызга ийгилик, ден соолук каалайбыз. Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Planeta 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Planeta 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз.